бул теманы жөн тандап алган жокпуз. Биздин балдардын жаш өзгөчөлүгү 6-7 класстарда ийгиликтүү окууга эмнелер таасир эте тургандыгына баам сала турган кезибиз жетти. Ийгиликтүү окуу үчүн 3 тармактуу багытта кызматташабыз. Үй бүлө, мектеп, анан окуучу мынакей. Ушул үчөөнүн биргелешкен эмгегинин жыйынтыгында ийгиликтүү окуу жаралат бизде. Демек, муну жаратыш үчүн алгач окуучунун ийгиликтүү окуусуна өбөлгө болуучулар эмнелер? Алгач окуу процессинде окуучунун активдүүлүгү, перспективдүү максат кое алуусу, өз көз карашын айта билүүсү, максатка жетүүдөгү жолундагы кыйынчылыктарга туруштук берүүсү жана жеңип чыга алуусу. Ушул мен санап өтүп аткан нерселерде кээ бир окуучулар бар, максатты бир күнгө да койбогон окуучулар бар. Максат эмне экендигин түшүнбөгөн окуучулар бар. Демек, урматтуу ата-энелер жана мугалимдер, биз баарыбыз биргелешип балага алдыга максат койгонго үйрөтүшүбүз керек. Болушунча эртерээк балдарыбызга жоопкерчилик алууну, өз күчүнө таянууну, тандоо эркиндигине ээ болуп, туура чечим чыгарууну үйрөтүшүбүз зарыл. Бул жерде мугалим окуучуларынын жакшы окуусун, мектепте кызыгуу, каалоо менен окуусун каалайт. Ар бир мугалим каалайт. Ата-энелер билим баланын эс тутуму менен эмес, ойлогон аракети менен алынарына кызыктар болуш керек экен. Кээ бир учурда мугалимдер тынымсыз эмгектенип, акыркы технологиядагы заманбап методикаларды колдонуп билим берет дейт. Ата-эне болгон мүмкүнчүлүктү түзүп берет дейт. Бирок ийгиликтүү окуу болбой калат дейт. Эмне себептен? Албетте ал баладан. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, ийгиликтүү окуу үчүн 3 тармак тең бир тарапта жанагындай ар түрдүү багытты көздөй тартпастан бир багытка бирдей кызматташышыбыз керек экендигин айтып атат. Баланын дагы кабыл алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү экен. Ооба, ал генетикадан да көз каранды дейт. Окумуштуулардын далилдөөсү боюнча генетика дагы таасир этет экен, социалдык чөйрө да таасир этет экен, ошол учурдагы жумуш орду да таасир этет экен. Алгач балага ишеним көрсөтүшүбүз керек. Кээ бир ата-энелер бар, баласы жакшы окуп атат деп айтсаң дагы ишенбейт да. Чын эле окуп атабы деп. Сиздердин сөзүңүздөр балдар үчүн өтө таасирдүү. Ар бир сөздү айтканда ар бир ата-эне ушундай бир жакшы мотив менен сүйлөшүбүз керек экен. Мейли билим жагынанбы, мейли тарбия жагынанбы, деги эле жашоого карата мотивация кылсак дагы ишеним көрсөтөлү. Менин балам гений, менин балам тентек дегендин ордуна менин балам тартиптүү, менин балам ташбоор дегендин ордуна менин балам боорукер деп, сен ушундай адамсың деп айтсаңар, мен боорукер экенмин деп чоңоет. Сен мерессиң десеңер, мерес болуп чоңоет. Болушунча эртерээк балдарыбызга жоопкерчилик алууну, өз күчүнө таянууну, тандоо эркиндигине ээ болуп, туура чечим чыгарууну үйрөтүшүбүз зарыл. Урматтуу ата-энелер, балдарга өтө эле ашыкча жоопкерчиликти үйө бербеңиздер дейт. Баланы белгилүү бир тартипке көндүрүңүз. Баланы белгилүү бир тартипке көндүрүңүз. Кийинкиси, балада жоопкерчилик сезимин өрчүтүүдө эмнени кылууга же кылбоого болбой тургандыгын аң сезимдүү түрдө айырмалай билүүсү үчүн ырааттуу болуу маанилүү. Балдарга кээде мамиле түзгөндү үйрөтөбүз, баарыбыз. Ал үчүн ар бирибиз өзүбүз ошондой мамиле кылышыбыз керек. Кынтыксыз ата-эне болом десеңерчи, өзүңүздөр эле кыйналасыздар. Кыжаалат болуп, бул жагын аткара албай калсаңар дагы сарсана болосуңар, мунусун камсыз кыла албай калсаңар дагы сарсана болосуңар, аны жасай албай калсаңар буга да сарсана болосуңар. Балаңар тентектик кылса дагы өзүңөрдү жемелейсиңер, мен туура эмес кылдым окшойт. Начар окуп койсо дагы күнөөлөйсүңөр, мен жардам бербей койдумбу деп. Ошондуктан ар бир ата-эне билиши керек. Идеалдуу ата-эне болбойт, эч качан делегей тегиз, кынтыксыз ата-эне деген болбойт экен. Жөн гана жетишээрлик деңгээлде ата-эне болуу зарыл дейт. Кубанганда убада бербе дейт. Жиниң келгенде чечим чыгарба дейт. Кээ бирөө бир нерсеге жини келсе, чечим чыгарат. Бүттү. Сен бүгүн аябай туура эмес 2 алып келдиңби? Сен эми 1 айга чейин телефон кармабайсың дейт. Бул чечим чыгарып коюу, кайра эртеси күнү келет. Кайра эртесини 5 алып келет да баласы. Ай алтыным, азаматсың, сен укмуш бала болбодуңбу? Сен бүгүн бүт сабакты 5ке окуп койсуң. Мен сага бул акча, эртең буга бирдеме сатып жер, телефонуң менен сүйлөш. Мына уже бала түшүнбөйт. Мен 1 ай телефон албашым керекпи же алышым керекпи? Ошондуктан урматтуу ата-энелер, мына ушуну окумуштуулар эскертип атат. Бардык жерде чени менен кылганга. Маанайыңызга жараша кээде уруксат берип, кээде тыюу салып, баланын эсин оодарбаңыздар деп атат. Эң биринчи ийгиликке жетиш үчүн окуучу мектепте каалоосу болуш керек. Ата-эненики эмес дейт, мугалимдики эмес дейт, окуучунун каалоосу болуш керек.
Экинчиси ишеним болуш керек экен. Кээ бир окуучулар бар дейт, бүт мүмкүнчүлүктөрү бар дейт. Интеллектуалдык потенциалы да жетиштүү, физиологиялык потенциалы да жетиштүү, үй бүлөдө социалдык потенциалы да жетиштүү, ишеними жок дейт. Өзү ишенбейт дейт. Мен ушу бешке окуй аламбы? Мен бул ишти колуман келеби деген болот дейт. Демек ошондуктан окуучуларда каалоодон кийин дароо ишеним болуш керек экен. Анан эмгек кылыш керек экен. Талыкпаган эмгек кылбай туруп дейт. Бактылуу болом деген адам үрөөндү сеппей туруп түшүмдү күткөнгө барабар дейт. Үрөөндү сеппесең түшүм чыкпайт. Эмгектенбесең бактылуу боло албайсың. Балага ушинтип үйрөтүшүбүз керек. Демек мотивацияны мугалимдер жана ата-энелер тарабынан берилет экен. Өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдү угуп дейт. Балдарыңарга ишенсеңиздер, сиздер бактылуу ата-эне болосуздар. Балдар улуулардан акылдуу келишет. Ошондуктан балдарыңыздарга ишениңиздер. Эгерде аларга жардам керек болсо, ар дайым жанында болуңуздар. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Саламатта барыңыздар.